Самара Каримова бийликтин партиясы менен шайлоого аттанды. Белгилүү ырчы Самара Каримова 12 апрелде өтө турган Ош шаардык кеңешине талапкерлигин коюп, учурда эл менен жолугушууларды өткөрүүгө камынууда. Сахнадан өзүрдүн тапкан ырчы айым эми саясаттан өзүн сынап көргөнү турат окшойт. Бизге жеткен маалыматтарга таянсак, Самара Каримова бийликтин партиясы менен шайлоого бара турган болуптур, деп Фабула пресс жазып чыкты. Эске салсак, ушул жылдын 12 апрелинде 30 жергиликтүү кеңешке депутаттарды шайлоо болот. Алардын ичинде 25 айылдык кеңеш жана 5 шаар — Ош, Каракол, Балыкчы, Токмок, Майлыусул. Малмат булагы, Арбакечи. Акжолтой Канатбек уулунун эжеси Курал Чокоевго эмнеге нааразы? Маркум ырчы Акжолтой Канат уулунун Бегимай ырын Дастан Орозбеков аттуу казак ырчысы аткарып чыкты. Хиттерди аткарууга казак ырчынын уруксаты барбы? Аны тактоо үчүн Акжолтой Канат уулунун эжеси Торгун Онкеевага Барс медиа кайрылган. Которгонго ким уруксат бериптир? Бизден эч ким уруксат сураган эмес. Буга чейин Курал Чокоев чалып, казактар сурап жатат. Мен берейин деп жатам деген. Бирок мен бере албайм. Азыр өзүбүз мынтип кан жутуп турганда неге алар ырдашык керек? Мен алар менен сүйлөшкөнгө азыр убактым жок. Акжолду жаңы эле жерге берип жатканда эч нерсе чече албайм десем, мен өзүмдүн билгенимди, сен өзүңдүн билгениңди кыл деди. Демек ошол жактан кетип жатат. Кара кагазы жок, биз эч кимди сотко дагы бере алмак эмеспиз. Кара кагазды кече эле алдык. Эми чара көрөлү десек, атабыз кырсыктап ооруканага жатып, операциядан жаңы чыкты. Кийинки жумалардан патентке өткөзүп коюп ким уруксат бергенин сурайын деп жатам. Казактар деле уруксаты жок ырдамак эмес, дейт ал өз сөзүндө. Ал эми Акжол Канат уулунун продюсеру Курал Чокоев: казактар эжесинен уруксат алган болуш керек. Билбейм, мен аранжировкасын колдонууга гана уруксат бергем, дейт ал кыска жообун узатты. Малмат булагы, Арбакечи. Aşık